берип аткан отчетуңуздарды карап туруп, чындап эле айыл чарба тармагында алгылыктуу иштер башталган экен деп биз дагы сүйүнүп отурабыз. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Казакстан менен чогуу 4 логистикалык центрди куруу апрелде башталат. Бирөө көлдө, бирөө чүйдө, бирөө түштүктө курулат. Дагы бир торгово-логистический центр биздин прям границада, канттын жанында курулганда, 25 гектар биздин территорияда, 20 гектар алардын территориясында жаңы мост курулат. Быйыл буюрса ушу 4 логистикалык центрди кургантабыз. Ушу биздин мөмө жемиштерди жеткизгенге. Мындан тышкары Кыргыз өкмөтү суранып, Фрунзе гипермаркети, бул улуттук ритейлер, бүгүнкү күнү 7 торгово-логистический центрларды класса А 7 областька курганы $34 миллион проектисин даярдап, Кыргыз Орус фондуна өткөзгөнү турат. Биз Кыргыз өкмөтү буга кепилдик берүүгө даярбыз. Анткени биздин мөмө жемиштерибиздин баарын бир жерге чогултуп, сертификациялап, Казакстанга жарай тургандарды Казакстан, Оруска жарай турган Орус, Кытайга жарай турганын Кытайга жарагандай кылып, биз упаковать этип, сертификацияны берип, анан жиберип турушубуз керек да. Ушу жумуш көп жылдан бери такыр жылбай аткан, быйыл жылдырсакпы деп атабыз.